Кыргызстандагы Liberty Exchange Japan компаниясы өлкөнүн фондулук рыногуна чыгуу менен 10 миңге жакын япон инвесторун тартып келет. Мындай аракет Кыргызстандын экономикасынын кубаттуу болуп, өсүп өнүгүшүнө япон ишкерлери кайдыгер эмес дегендикти билдирет дейт жетекчиси. Биздин компания фондулук рынокко чыгуу менен Кыргызстанга көп пайда алып келет. Аны сөз менен айта бербей, иш менен далилдейбиз. Көптөгөн инвесторлорду келтирип, экономикага зор салымыбызды кошуу биздин артыкчылыктуу милдетибиз. Кыргыз-Япон кызматташтыгы кылымдарга улана берсе экен деген жакшы ниетибиз бар. Кыргызстандын фондулук рыногуна чыгып жаткан бул компания виртуалдык валюта алмашуу менен алектенет. Жергебизде ачылганына аз убакыт болгонуна карабай, алдыга койгон арбын максаттары бар. Айтсак, жакын аралыкта экономиканын ар кайсы тармактары боюнча социалдык долбоорлорго инвестиция салууну пландаштырышууда. Негизги басымдык курулуш, саламаттык сактоо, билим берүү жана каржы рыногун өнүктүрүүгө жасашат. Кыргыз фондулук биржасына 28 жыл болуп иштеген. 28 жылдын ичинде биринчи ушул Япония тараптан келген компания листинг тизмесине кирди. Мен ойлойм, бунун артынан дагы ири компаниялар, ири инвесторлор ушу биздин экономикага инвестиция тартып келет. Андан сырткары негизинен эле бул жакшы көрсөткүчтө. Бул инвестор Кыргызстанга келип биржага чыгам деген максат койсо, бул бизнес, бул инвесторлор ачык, айкын иштеген инвестор болуп эсептелет. Эмне дегенде финансылык отчеттордун маанилүү факттарын баарын жарыкка чыгарып, ушу бардыгы кандай иштеп атканын көрүп турат. Кыргызстан үчүн Япония жакын жана достук мамиледеги өнөктөш мамлекет. Күнчыгыш өлкөсү дүйнөдөгү эң ири экономикалык көрсөткүчкө ээ. Ошондой өнүккөн алдыңкы өлкөдөн бизнес, коомчулук фондулук рыноктон каржылык инструменттер аркылуу акча ресурстарын тартуусу Кыргызстан үчүн эң чоң олжо. Компаниянын биржанын листингине жайгаштырылышы да мамлекет, эл аралык каржы уюмдары тарабынан бизнес ишмердүүлүккө болгон жогорку ишенимди билдирип тураарынан кабар берет дешет. Негизинен эле ушул былтыр ушу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин тарабынан жарлык чыккан, ушу биржа ишин фондулук рынокто өнүктүрүү. Андан сырткары ушул план ишине неме кирген, тиги биздин фондулук рынокты дүйнөлүк фондулук рынокко интеграциялоо жасаган тармагынан. Ошондуктан дагы азыр ушул активизацияны көрүп атабыз. Башка чет өлкөлүк инвесторлор дагы Кыргызстандын рыногуна кызыгып, анан Кыргыз фондулук биржасынын листинг тизмесине карап көрсөк, бүгүн уже 36 компания листинг тизмесине өтүп, ошолордун капитализациясы 97 миллиард сомго жетти. Бул дагы ушу сырткы инвесторлорго жакшы индикатор болуп берет. Азыркы тапта компания Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз Улуттук университети менен биргеликте жаңы IT университетин түзүүгө даярдыктарды көрүшүүдө. Аны менен Япониянын билими Кыргызстанга жасалма интеллекти негизинде киргизилет. Ал эле эмес, калкка жеңилдетилген медициналык кызмат көрсөтүү үчүн Жапон медициналык клиникасын ачуу, фармацевтикалык завод куруу жагы да каралууда. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.